Өлкө аймагында аталган соңку кылмыш кырсык окуялар менен Ош Билим каналында из куар көрсөтүүсү сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу. Арак бул бардык жамандыктардын башаты деп айтылганына карабастан, арактан арыла албаган адамдардын саны арбын. Мына ошондой эле Жалал Абад областында Көкжаңгак шаарчасында эки дос арак ичип олтуруп, ортосунан чыр чыгып, бири жарык дүйнө менен кошо чыкса, экинчиси темир тор артында кармалып олтурат. Окуя кененирээк кийинки тасмада. Үстүбүздөгү жылдын 4-апрель күнү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө Көкжаңгак шаарындагы үйлөрдүн биринен адамдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Алынган маалыматтын негизинде Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмү менен тергөө тобу окуя болгон жерге ыкчам түрдө жетип барган учурда, чындыгында эле ал жерде Азия түз бөлүмүндөгү болжол менен жашы 40-45 чамасындагы эркек кишинин жансыз денесин табышкан. Өлүктү кароо иштерин уюштуруп, анын өздүгүн тактаган учурда маркум 1975-жылы туулган Бекматов болуп чыккан. Өлүктү соттук медициналык экспертизадан өткөзгөн кезде анын ички органдары жабыркап, тактап айтканда кабыргасы сынып, бооруна сайылып калганы аныкталган. Катталган кылмыш иши боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 43-16-129 сандуу кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү менен козголуп, кылмышкерди издөө иштери уюштурула баштаган. Арадан көп убакыт өтпөй маркумдун досу 1975-жылы туулган Көкжаңгак шаарынын тургуну Байдуллаев Марат шектүү катары кармалган. Жүргүзүлгөн оперативдик иликтөө иштеринин негизинде ушул жараныбызды өлтүргөн Байдуллаев Марат деген ошол өзүнүн эле досу болуп чыкты. Азыркы күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Окуя боюнча айтып кете турган болсок, ушул Бекматов менен Байдуллаев экөө бирге спирттик ичимдиктерди ичип алып туруп, ушул мас абалында бири-бири менен сөз талашып мушташып кетишкен. Мушташтын натыйжасында Байдуллаев бир нече жолу Бекматовду уруп, подъездге тыштап коюп кетип калган. Тиги жабырлануучу бир нече саат ошол жерде жатып калып, ошол алган денесине алган жараттын негизинде каза болуп калып атат. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Кармалган адам өзүнүн кылган ишин толук мойнуна алып, мен аны өлүп калат деп ойлогон эмесмин. Менин үйүмдө жашап, бирок бир нече айдан бери батир акысын бербей койгонунан акчаны доолап барган элем. Анан ал акча жок экенин айтып, мени сөгүп, жакалап кеткенинен эшикке алып чыгып, бир уруп, бир тээп кетип калганмын дейт. Так, аты жөнүңүз? Байдуллаев Марат. Катуураак? Байдуллаев Марат. Канча жыл төрөлгөнсүз? 1975. Кайсыл жерде? Көкжаңгак шаарында. Сузак району. Башта соттолгонсузбу? Жок. Учурда эмне себептен улам милицияга кармалып келип отурасыз? Өлдү. Эмне кылып? Убийство. Адам өлтүрдүңүз, э? Качан? 2-апрель. Окуя кандай болду эле, толук айтып бериңизчи. 2-апрель түнү ичип атып урушуп кеттик. Мушташ. Кимдер менен ичип аттыңызбы? Ушу Бекматов Бакыт менен. Экөөңөр. Уруш эмнеден улам келип чыкты? Ошону айтып берсеңиз, кандай болду анан, кантип мушташтыңар? Мен квартирантым болчумун. Ошо Квартираны квартплат бербей аткан. Анан ошону урушуп кеттик. Ушу неме жакалашып кетип, анан кармап туруп, бетине бир урган оң колдоп. Тизеле отуруп калганда бир тээп кетип калган. Ошондон кийин кетип калган, ошондон өлүп калып. скорыйга чакырган эмессиз? Жок. Сиз анын өлүп калганын качан билдиңиз? Эртеси бир атам. Эртеси. Учурда кылган ишиңизди толук мойнуңузга аласыз. Өкмөт асызбы? Өтүп Колуң менен жасаганды мойнуң менен тартасың дегендей. Андыктан бул адамда бүгүнкү күндө убактылуу кармоочу жайда кармалып сурак берүүдө. Базар Коргон районунун Базар Коргон айылында райондук ички иштер бөлүмүнүн из куарлары тарабынан өз аялын өлтүргөн эркул кармалып, бүгүнкү күндө убактылуу кармоочу жайда сурак берүүдө. Окуянын чоо жайы кийинки тасмада.
Базар Коргон районунда катталган бул адам өлтүрүү фактысында өз аялын өлтүрдү деген шек менен Базар Коргон районунун Абдурайымов айылында 1953 туулган Маматов капар кармалууда. Ал окуя болгон күнү пенсиясын алып, тааныштары менен спирттик ичимдиктерин ичип мас болуп калган учурда чогуу ичкен тааныштарын үйгө жүргүлө, аялыма аш жасатып силерди сыйлайм деп ээрчитип келет. Ал учурда аялы уктап жаткан. Тур деп тургузса турбай койгонунан ээрчитип келген коноктору турбаса тим кой, кийин келебиз деп чыгып кетишкен. Келген коноктордун алдында уят болуп калганына ызаланып, аялын ур тепкиге ала баштаган. Үйүнүн алдына чыгып жыгылган аялын колунда таянып жүргөн темир таягы менен башына жана денесинин башка жактарына да бир нече жолу уруп жиберген. Натыйжада аялы алган жаратынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Ал эми Маматов ошол эле күнү колго алынган. 2 октябрь күнү саат 02:30 чамасында Кеңеш айылы аймагынын Абдурайымов айылынын Орунбаев көчөсүнүн тургуну 53-жылы туулган Маматов Капар өзүнүн аялы 63-жылы туулган Жапарова Жаннат Урбаеваны менен өз ара сөз талашып уруша кеткендиктен, спирт ичимдигин ичип мас болгондуктан өзү көтөрүп жүргөн аса таягы менен денесине бир нече жолу уруп тепкичтен кулатып жиберген. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 97 беренесинин негизинде 66-15-198 сандуу кылмыш иши козголгон. Ошол эле күнү Базар Коргон районунун кызматкерлеринин ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында Маматов Капар кармалып, убактылуу кармоочу изоляторго киргизилген. Кыларын кылып, кылжып менен бууп коюп, бүгүнкү күндө шектүү катары кармалган Маматов: "Мен өлтүргөн жокмун, ал өзү уктап жаткан. Ошол бойдон ойгонбой калды. Мен кантип эле өз аялымды өлтүрмөгүлөм" деп актанып жаткан чагы. Катурак. Маматов Капар Мусабаевич. Канчанчы жыл төрөлгөнсүз? 53-жылы 26 ноябрь. Кайсыл жерден болосуз? Кайсыл жерден болосуз? Советскийден болом. Башта соттолдуңуз беле? Жок. Учурда эмне себептен улам милиция кызматкерлерине кармалып келип отурасыз? Учурда аялымды өлтүрүп кой деп ушинтип келип отурам. Эмне кылып өлтүрүп койдуңуз эле аялыңызды? Мен өлтүргөн эмесмин. Анан кандай болду эле? Окуяны айтып бериңизчи ошол күндө. Окуянын 12 ноябрда, октябрда почта барганбыз. Поштадан центрде аялым экөөбүз бөлүнгөнбүз. Мен карзым бар эди камактан. Мен кирип кеттим, аялым үйгө кеткен. Кайра барсам аялым жок экен. Кайта центрге келип аялым күтүп отургам. Анан 3тен кийин укам үйүнө кеткен. Келсем аялым жаткан экен. Жатканда кийин ойгот боюнда бир эле мен эмес, үчөөбүз келгенбиз. Укамдын баласы, келини, мен. Келсем уктап аткан экен. Ойгот боюнда кирип жатып алгам. Түнкү саат 2 чамасында доктор барып, скорый. Ойготкон ошону көргөм. Көрүп, доктор келип, аялыңыз муздап калыптыр деди. Ал эчтеке болуп эч кимден мындай денесинде кандай бир жаракаттар бар экен, көрдүңүзбү? Жок, ошол келгенин мен көргөн жокмун. Доктор барганда көрдүм. Кулагын үстү сыйдырып, мындай жери көз кичине көгөрүп калган экен. Анан эртеси милициялар барып, экспертке алып кетти, мен ишерге алып келди. Ошол жерден бери жатам. Аялыңыз менен кандайдыр бир конфликттер болду беле? Жок. Болгон эмеспи, эч кандай. Колуңузда тийген эмес. Тийген эмес. Мына ошо эксперттер текшергөн. Азыр сизге коюлуп жаткан күнөөнү мойнуңузга албайсыз. Албайм. Бирок дайындалган соттук медициналык экспертизанын 7 декабрдагы номер 4 корутундусунда маркумдун денесиндеги жарааттары, баштын жабык түрдөгү травмасы, башынын чоку тарабындагы туурасынан кеткен жарыгы, боору эзилип, ич көөдөнүнө 1,3 мл кан уюп калган. Мындан башка да денесинин бир нече жери көгөрүп жарылып кеткени көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө Маматовдун үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 97 беренесинин 2 бөлүмүнүн 3 пункту мыккачылык менен адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери улантылууда. Ош шаардык жол кайгыл милициясы менен биргеликте уюштурулган түнкү рейдте айрымдар мас акыбалында унаасын зуулдата минип Ак Бура дарыясына автоунаас менен биргеликте секирсе, айрымдар терезесин караңгылатып алып инспекторлорго секирип. Кыскасы, кыйындар менен кыйындардын тааныштарына каршы уюштурулган түнкү рейдти кийинки тасмадан көрө аласыздар.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кайгыл милициясы менен биргеликте жүргүзүлгөн Крутой аталышындагы рейдтин жүрүшүндө шаардын түнкү кожоюндары же болбосо элден өзгөчөлөнгөн айдоочуларга карата жүргүзүлгөн бул иш-чарада терезесин караңгылатып же болбосо мас абалда унаа башкарып жүргөндөргө каршы өткөрүлдү. Алгач шаардын Масалиев көчөсүндө батыштан чыгышты көздөй бара жаткан бул автоунааны токтоткон учурда инспекторго баш ийбей качып жөнөдү. Бирок көп узабай кармалды. Не үшін қашсыңар? Закон жоқ қой. Андай закон жоқ қой. Хорошо? Тонировка қылғанға закон бар ғой. А? Бірақ тартпайлы қой. Бар ғой, тонировка. Неге қыла албай? Неме іш қылған? Неге қыла албай? Жоқ, қыла албайсыз. Не үшін? Штраф жазасыз, ата қыла албайсыз. Не үшін қыла албай? Қыла албайсыз сіз. Бербейм дейм. Не үшін бербей? Бербейм мен. Командир. Бербей екен мына, басын берсін. Баш ешемесін. Мен штраф жазып берсін деп атам, стендіға алып бара албаймын. Не үшін апара албай? Өзіңе баяғында ұлбайтшы. Баса жүрер. Өзім айдап алып барам, оны? Мен алып барам. Исламбек, Өзім алып барам дейм. Мен алып барам. Өзім алып барам. Өзім алып барам дейм. Бірақ мен бербейм деген жоқпын. Отказ қылбай айтам. мен айдап барам. Берет, Мен aka. айдап барам. Я алып барып берем, қаерге десеңіз. Штраф çalış керек. Ошода биринчи Эскертүү эскертип болот алыш керек булар. Незаконный болуп атат. Мына тартырсың телевизор. Незаконный болуп атат азырчы. Штраф. Отырады. Жүрбайм мен. Неге отырбайсың? Aka берет. Штраф жаздап оратсам. Болду, отурабыз. Брат, сен мен зордоба. Отур. О, машинаны алып тасың, сен зордоба мени. Өзің отырдан бе ислам. Топалаң қылбай отыр. Брат, түрүңдү. Бас кошо кетели. Жүрсөңүз сиз. Aka биринчи Az незаконный алып кетти. Незаконный емес, законный. Законный болбосо мына прессадан, өкмөттүн прессасы. Ушу каалаган жерге барып арызданасың. Факт менен. Биринчисин жазып беришке хорошо, разрешение жок, жазып берсин мага. Отур жашап карайлы. Стенка кылат деп. Машинени айып аянтчага алып жөнөгөндө ичинде олтуруп баратып көрөсүңөр. Айып пулун өзүңөр төлөп алып чыгып бересиңер. Бул кумардын машинасы деп жолдо баратып да коркутканга аракет кылып көрдү. Кумар. Гомадин кайсыл эле? Ак бурабы? Жок, Гомадин, Сулайман. Паймонтодо кумар деген ал оперби? Ооба. Азыр машинаны сиз алып киресиз, турабы брат? Кандай? Сиз алып киресиз сен ка, турабы? Ооба. Сиз жооп бересиз эртең, турабы? Ооба. Болду. Незаконно алып кирип атасыз сизге. Бирок ал адам ким, кайда, ким болуп иштейт толук тактап сурап айттыра албадык. Бул машинени айып аянтчасына алып барып киргизип тиешелүү документтери толтурулгандан соң биз кийинки чакыруу түшкөн жерге жөнөдүк. Моноев көчөсү менен Тилеке Батыр көчөлөрүнүн кесилишинде автоунаа Ак Бура дарыясына түшүп кетиптир деген маалымат келип түшөрү менен ыкчам түрдө жетип келген учурда төмөнкү көрүнүшкө күбө болдук. Honda Civic үлгүсүндөгү бул автоунааны бул киши башкарып Моноев көчөсү менен түндүктөн түштүктү көздөй катуу ылдамдыкта келе жатып Тилеке Батыр көчөсүнө келгенде рулду башкара албай калган. Жада калса тормуз тепкенге да үлгүрбөй калгандай. Себеби автоунаанын келген изин карап көргөндө эч кандай тормуз тебилгенден калган из жок. Суунун аркы көзүнөн берки көзүнө чейин секирип кете турган ылдамдыкта келген унаанын айдоочусун ошол жердеги күбө болгон адамдар жеке автоунаага салып ооруканага алып кетишти. Моноева Тилеке Батырдан айдоочу рулду башкара албай калып Ак Бура дарыясына түшүп кеткен. Ак Бура дарыясына түшүп кетип, ушул учурда биз келип айдоочуну жарандар алып чыгып могу жерге койгондон кийин жардам берип, биринчи жардамды бердик. Ал эми 103кө чалган учурда 103 кечигип келди. Ошого байланыштуу өзүбүздүн гражданский машина менен алып кетти айдоочуну. Honda Civic үлгүсүндөгү машина рулду башкара албай түшүп кеткен Ак Бурага. Арадан 10-15 мүнөттөй убакыт өткөн соң гана шашылмыш болуп тез жардамда келип калды. Сиздер ал адамды алдыңыздарбы же аны гражданский алып кетиштиби? Алып кетиптир. 12ден 13 мүнөт өттү. Siz çalgan vakit kança ekan?
Мен 12'den 3 минут өткөндө чалган экен. 10 минут мурун, 10 минуттун 23:58 да чалган экен. Эшегине жараша тушагы дегендей. Жолдо жүрүү эрежесин сактабай, масабалда зуулдата унаа башкарып көчө кыдырып кырсыкка учурашса, алгачкы жардам көрсөтүп, ооруканага жеткире турган тез жардам кызматына да окуяга күбө болгон эл да нааразычылык билдирип турушту. Аял заты бул эне. Эне болсо ыйык зат деп канчалык айтылбасын, бул сөз айрым эркулдарга таасир этпейт. 5 мүнөттүк ит кумардын кызыгына батып, бүгүнкү күндө темир тор артына кармалуу олтурган эркул 2004-жылы туулган Кочкор Ата шаарынын тургунун зордуктап, бүгүнкү күндө Нокен райондук ички иштер бөлүмүндө сурак берүүдө. Кененирээк кийинки тасмада. Үстүбүздө жылдын май айынын башында Жалал Абад облусунун Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө Кочкор Ата шаарынын тургунунан арыз келип түшкөн. Анда жабырлануучуну жашы жете элек экендигине карабай чала тааныш болгон адам ошту көргөзүп, ойнотуп келем деп алдап, Ош шаарына алып келип, кыздын алсыздыгынан пайдаланып, арам оюн ишке ашырып, 2004-жылы туулган жабырлануучуну зордуктап койгондугу айтылган. Бул келип түшкөн арыздын негизинде иш алып барган иликтөөчүлөр шектүүнүн изин суутпай колго алышкан. Бүгүнкү күндө кармалган адамдын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси жашы жете элек өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук көрсөтүп, зордуктаган үчүн кылмыш иши козголуп, тергөө иштери улантылууда. Кылышы кылдым, бирок кылмышты мойнума албайм деген бул эркул убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Атыңыз ким? Алайчи Сапар. Катурат. Алайчи Сапар. Кандай отурдуңуз? 10.04.85. Кайсы жерде? Ош областы Кара Суу району 30 району. Башка соттолгонсузбу? Жок. Учурда эмне себептен алып берип отурасыз? Вакыт бизнес. Вакыт бизнес. Кандай болду эле окуя айтып бериңизчи? 12 жаштагы кыз. Кочкор Атадан Ош калып барган, Ошто болгон. Ош бойдон келген ушул. Ошко эмне максат менен алып барган? Ош ойногон барганбыз. 12 жаштагы кыз менен ойногон бардыңыз? Ооба. Эмне кылдың? Зордуктап койдум. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн мына ушундай окуялар камтыды. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдинұлы болдум. Коштошоор алдында кырсыктан сак, кылмыштан оолак болуп, жай турмушта жашаңыздар демекчимин. Кылмыштын аягы жаза менен жыйынтыкталат.